Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Биздин Ала Тоо спорт YouTube каналыбызда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Ушул күндөрү Франциянын Париж шаарында уланып жаткан 33-чү жайкы Олимпиада оюндарынын алкагында бүгүн 31-июль күнү дзюдо боюнча 90 кг салмак чембирдигинде күрөшкөн мекендешибиз Эрлан Шераф күрөш өткөрдү. Ал экинчи беттешинде Испаниялык Тристан Мосахашвили аттуу атаандашына кескелип, тилекке каршы жеңил узасын тартып калды. Бул тууралуу кененирээк алдыда биздин каналда калып туруңуздар. Сюрприз! 2 эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу, көбүрөөк көрүү, көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. Париж шаарында уланып жаткан Олимпиада оюндарынын алкагында дзюдо боюнча 3-чү мелдеш күнүнүн алкагында кыргызстандык балбан 90 кг салмак чембирдигинде күрөш өткөргөн Эрлан Шераф алгач 16-дан 1 финалдык баскычта кубалык атаандашын жеңип, андан кийин 8-ден 1 бөлүккө чейин өтө алды. Ал жактан аны ушул жылы дүйнө чемпионатында коло медаль утуп алган түпкү теги грузиялык, учурда Испаниянын атынан күрөшүп жүргөн Тристан Мосахашвили тосуп алды. Бул эки балбандын ортосундагы күрөш алгач жай ыргакта башталып, калыс биринчи болуп испаниялык спортчуга эскертүү берди. Андан кийин эскертүүнү Эрлан Шераф дагы алды. Күрөш жакшы эле деңгээлде уланып жаткан, бирок беттештин бүтөрүнө 1 мүнөттөн бир аз көбүрөөк убакыт калган учурда Эрлан Шерафтын ыкма жасоодогу катасынан кийин Тристан Мосахашвили кыргызстандык спортчуну талысына таза кармап, 20 секунда кармап койду. Натыйжада Ипон менен испаниялык спортчу жеңишке жетип, жолун андан ары улоого мүмкүнчүлүк тапты. Тилекке каршы Эрлан Шераф ошон менен 33-чү жайкы Олимпиада оюндарынын алкагында өзүнүн күрөшүн 8-ден 1 финалдык баскычтан токтотту. Эч кандай көңүл жубатуучу беттештерге кыргызстандык спортчуда мүмкүнчүлүк калган жок. Дзюдо боюнча болуп жаткан калган күрөштөрдү сиздер түз эфирде КТРК спорт телеканалынан көрө алсаңыздар болот. Эми кыргызстандыктардан бүгүнкү күндүн программасында Мунарбек Сейитбек уулу түнкү 12-лер чамасында кубалык атаандашы менен алгачкы беттешин өткөрөт. Мунарбекке биз ийгилик каалайбыз. Ал эми сиздер менен коштошобуз. Биздин каналдан алыстабай туруңуздар.